экинчи жашоосу башталат. Экинчи жашоосу деген алар көргөзгөн эрдиктерди, алар көргөзгөн ошондой өз элинин башына кыйын иш түшкөндө өзүнүн жанын аябастан каза болгон батырлар, курман болгондор. Булар бир гана кыргыз милициясынын эмес, жалпы жаштардын, мекенчилдердин, мен мекеним Кыргызстан деген аталган жаштардын жүрөгүндө өмүр бою сакталат деген ишеничтемин. Алардын батырлыктары азыркы жаштарга үлгү болот. Ошон жүрөгүбүздө өмүр бою сакталат. Бул алардын экинчи жашоосу болот. Эң учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасы Ички иштер министри Улан Жомабековдун атынан, жалпы Ички иштер министринин жетекчилиги, ошондой эле өзүмдүн атымдан ушул жерде турган жалпы менин кесиптештериме, ушул милициянын атайын багыттагы даярдалган отряддын кызматкерлерине биринчиден жараткан Алла Таалам өзү колдоп, Манас атабыздын арбагы колдоп, эрте менен кандай үйдөн чыккан болсоңор, кечинде аман эсен ошондой баргыла деп тилекти айтмакчымын. Эң негизгиси жүрөгүңүздөрдө жалын өчпөсүн. Силердин көрө турган, кызмат кыла турган күнүңөр бардыгы алдыда дейм. Кыргыз эли менен дайыма бирге болуп, келечекте Кыргыз эли сыймыктанган, мамлекет башчыбыз сыймыктанган, биз деп ушул жерде турган кандай гана болот, улутуна, урусуна карабастан, мекеним Кыргызстан деп туруп кызмат өтөп, мен ойлойм.